Эң биринчи ушактан Ошон үчүн ысык ата деп да баса белгилерин мени жазып. Өзүңүз канча жылдан бери чарбага кармап келатасыз? Арашаңга. 40 жыл болду. Арашаң Гисар баанылап келгенбиз эң биринчи. кийин Арашаңга Арашаң. 40 жыл эмгегиңиз бар экен да. Ошол сиздин линияңыз кандай аталышы? Атактуу кочкорлорубуздан. Атактуу кочкорлорубуз бар эми бизде эме деген. Кетип атат эми баягы кочкорлор баары. Бизон деген кочкор кетти бааны. Бизон өзүнүн аталышы Бизон деген. Балуев деген кочкор бар өзүндө. Канчага кетти? Ал үйдө турат, үйдөлөр алар сатылбайт, алар чыкпайт оң кочкорлор. Балуев, Ошонун эмелери да тукумдарын алып келдиңиз Ошо тукумдар үчөө турат, эки кара, бир кызыл ортодо эки жаштыктар үчөөтөн. Үчөөтөн 2 жаштыктар. 6000 5000 доллар ошолор. Эми 5 деп атабыз, бирөөгө 4 деп. Жаштары кандай? 2 жаштар. 2 жаш. Мартта 2ге чыгат. Ар жагынан чыгып тартсаң болот. Бар может. Негизи ысык атада 10дон ашык болуш керек чарба. Эме Арашаң кармаганда көп аябай, Көп аябай. Кличкалар барбы? Кандай? Бул часовой, бул эме Дик. Дикар. Дикар, Дики деп коебуз муну. Ушул Арашаң боюнча келечекте кандай максаттарыңыз бар? Эми ушундай рекордду дагы кармай береби же кийин көбөйгөндө койго элемет калат болуш керек. Эмне дегенде бул деле убагында өлүп баштаган да. Биринчи эметип анан кийин эле Арашаң өткөндө эле баасы көтөрүлүп кетти. Ага чейин Гисар уже түшүп калган болчу. Эт катары эле ал сапаты көп эле эт катары эле болот. Этке эле ошондой көп деле баасы түшүп калган. Мына Арашаң болгондон кийин эле баасы көтөрүлүп кетти. Салмактар канча? Могу где-то биз эмеде бир ай мурда тартканда 168 болчу. Кара кочо. Бул где-то 150 бирдеме болчу. Булар жаш эми, булар мартта 2ге чыгат, бул